Мына карагыла, бардык жерди топон куюндай чегирткелер каптап келатат. Ооба, бул эч кандай фантастикалык кино эмес. Жайылган чегирткелер Чегиртке шабылдады. Чегирткелер шабынды. Чегиртке түрі. Чегиртке Бороон чапкындай каптап келаткан бул чегирткелер дүйнөнү дүрбөлөңгө салууда. Шамалдай шагыраган бул чегирткелер алдынан чыккандын баарын шимирип кетүүдө. Түгүл кээ бир шаарларга чейин кирип келишти. Жарыкта жалбырыттап жайыла каптаган бул чегирткелер түнкөсүн алдынан чыккандын айласын кетирүүдө. Жайылган чегирткелер чегиртке шабылдады. Чегирткелер шабынды. Чегиртке түрі. Чегиртке баткен шаарда дыйкандар түшү менен кол жуушту. Мына бул көрүнүштү карагыла. Аба ырайы бузулуп, кандайдыр бир кара булуттар каптап, күн бузулуп жамгыр жайын деп калса керек деп ойлоп турсаңыз керек. Жок, бул эч кандай кара булут эмес. Бул каптап келаткан чегирткелер. Ал эле эмес, бүткүл дүйнө жүзү Кытайдан чыга калган чоң балейге коронавирус илдетине дуушар болуп турган кезде Африка тараптан чыга калган бул чегирткелер катуу ылдамдыкта Кытайды көздөй каптап келатканы белгилүү болду. Мына ошол вирус чынбы же жалганбы анысын билбеймин. Бирок аңгыча эле Кыргызстанга кирип келгенин баарын деле жакшы билсек керек. Айтайын дегеним, басса Кытайды чегиртке басат экен да, дегендик эмес. Анткен мына жакын арада эле Казакстанды дагы мына ушундай чегирткелер мурдун сала баштаганы байкалды. Казакстан облусунда жергиликтүү журт талас аяк деп атап кеткен чегиртке түрі белең алууда. Агрот егемиз жеп кетет. Кайт жаңала берип атабыз, кайт жеп кетип атат. Помидор бармы, сабыз бармы, болгарский бармы, бәрін жеп ат. Жайылган чегирткелер Чегиртке шабылдады. Чегирткелер шабынды. Чегиртке түрі Чегиртке Ал эми бул сиз көрүп турган жолдогу майда таштар эмес. Бул баягы каптап келаткан чегирткелердин бир бөлүгү. Жолдорду жайыла каптаган бул чегирткелер машиналарды дагы оодарып коюуда. Бул чегирткелерге дагы каршы дары себип көрүштү. Бирок эч кандай майнап чыккан жок. Алар чачкан дарысынан чегирткелер азаймак тургай алар кайрадан сергип алышып, кайрадан эле көбөйүп баштагандай эле туюлду. Ал эми азыркы каптап аткан чегирткелер илгерки коомду дагы басканбы? Анда ыйык Кур'ан-ы Каримди карап көрөлү. Ошондо Аллахтын элчиси Муса алейхиссалам наадан текебер башчы фараонго барып, акылыңа келгин деп эскертүүлөрүнө карабастан, кайдагы Кудайыңды айтып, мага эскертүү бере турган сенсиңби? Кайдагы сыйкырларыңды көргүзүп менин бийлигимди басып алгың келдиби? Мага сенин бийлигиңдин бир тыйыны дагы керек эмес. Мени Аллах сага эскертүү берүү үчүн жөнөттү. Сени ким жөнөтсө ошого бара айтып кой. Мени токтотуу бара болбосун. Анткени мен Кудаймын. Мына ошондо Аллахтын эскертүүсү келди. Чектен ашкан коомду чегиртке баса баштады. Мына ошондо фараон коомунун, фараондун укум-тукумун каптаган чегирткелер ал жердин азык түлүк эгиндеринин баарысын сапырып, кууратып, какшатып кетти. Жана жараткан Аллах Таала мындан башка дагы эскертүүлөрдү жөнөттү. Бирок наадан бул эскертүүлөргө сестенип да койгон жок. Аллахка моюн сунгусу келбеди. Акырында Муса алейхиссалам фараондун хан сарайында иштеп аткан, кыйналып иштеп аткан кулдардын баарысын түн ортосунда бошотуп чыгып кеткенде, артынан сая түшүп, баарыңарды кырып өлтүрөм деп Муса алейхиссаламды кулдары менен кош артынан сая түшүп кубалап жөнөгөн эле. Катырбай кармагыла!
Биз деңизге такалып калдык окшойт. Жол жараткан. Алар бизди кубалап келатышат. Токтогула, карма, чуу! Алла, өзүң гана кудуреттүү өзүң. La ilahe illallah. О Кудай, о жараткан Алла. Tezinen ötüp ketkile! Tezilek! Bulgula! Batırak bulgula, gel bile! Bas, şurada! Tezdetgile, bulgula, çurkagıla, alar jakındap kalıştı. Ötüp ketkile. Çurkagıla, alar jakındap kalıştı. Ey Musa, tayagыңды düşürgün. Getir beni! Yaratkan Allah Taala'nın eskertүүsүнө сескенбеген текеберин адан фараон укум тукуму менен мына ушундай суу астында топон суу алдында калышып жер менен жексен болуп жок болушту. Анткени адан фараон Аллахтын эскертүүсүн тоготподу. Качан гана Аллахтын бир нече эскертүүлөрүн тоготпогон соң, качан гана кеч болуп калганда Аллах Тааладан кечирим сурап жиберди. Бирок баары кеч болуп калган эле. Мынакей, өзүң Кудай санаган адам мына дал ушундай абалда жан берген. Жана баары кеч болуп калгандан кийин өлөрүнө 1 секунд калганда гана Аллах Тааладан кечирим сурап жиберген. Бирок анда баары кеч болуп калган. Себеби дегенде ага чейин Аллах Таала бул адамга эскертүү берген эле. Бирок ага моюн сунбады. Жана абалы ушунчалык жаман абалда жан берди. Мына бул денени карагыла. Баары кеч болуп калганда Аллах Таалага жалбарып чөгөлөп аткан бойдон катып калган денесин карагыла. Аллах Таала бул денени ошол чөгөлөп жан берген бойдон катырып койгон. Жана кыямат кайымга чейин кийинки муундарга үлгү сабак болуш үчүн кыямат кайымга чейин өзүбүз сактайбыз деп ыйык Кур'анда Аллах Таала убада берген. Жана Аллах Таала мындай деген. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
Ал эми ыйык Кур'ани Каримде Аллах Таала мен адамдарды бир өзүмө ибадат кылуулары үчүн гана жараттым деп жашоого эмне үчүн жаралганыбызды Кур'анда так жана даана көрсөтсө дагы убактым жок деп шылтоо кылып башка эле нерселер менен алек болуп жүрдүк. Азыр болсо эми минтип карантинге камалып толтура убакыт пайда болуп калды. Аллахка ибадат кылуу үчүн даарат алып таза жүрүүдөн эриндик эле. Азыр болсо бүт дүйнө жүзү кааласа да каалабаса да колдорун тасырайта жууп даарат алып калышты. Жаман көздөрдөн, зыяндуу кирлерден коргоочу жоолук хиджапка көңүл буруп койбодук эле. Азыр болсо кааласак да каалабасак да хоронуп эле калаарыбызды көргөзүп койду жараткан Аллах Таала. Дин соолук үчүн жана бир жылда бир эле жолу болсо дагы хорозо кармагандан качтык эле. Азыр болсо кааласак да каалабасак да ачка калып калышыбыз мүмкүн экенин Аллах Таала эскертип койду. Мына демейди өзүн кыйын сезген адамзат канчалык деңгээлде алсыз экенин көрдүңөрбү? Адам канчалык өзүн кыйын сезбесин, колунан эч нерсе келбей калаарын көрдүңөрбү? Жада калса бүткүл адамзаты чогулуп көзгө көрүнбөгөн бир эле кичинекей вируска алы жетпеген алсыз экенин Аллах Таала көргөзүп койду. Ойлоп көрсөк, ушул күнгө чейин жашоо агымынын ичинде өз жолубуз менен алга карай умтулуп бараттык. Баарыбыз эле акчаны кубалап, жумуштан кол бошобой, оюн күлкү тамаша деп каткыра күлүп, интернетке күнү түнү саякат, жалган саясат деп жүрүп, убакыттын, өмүрдүн өтүп баратканын сезбей калдык. Бир гана алдыга, туңгуюкка карай шашып чуркап эле баратабыз. Бирок кайда шашып баратканыбызды азыр деле билбей, эмне үчүн жашап жатканыбызды түшүнбөй, жаралат деген ушу экен да деп эле кайдыгерликтин түбүнө чөгүп кеттик. Түгүл баары жакшы кезде Аллах Таалага убакыт бөлгөн жокпуз. Аллах Таалага убакыт бөлүүнү каалабай, намазга убактым жок дедик. Мына эми минтип карантинде колубутубуз бош калды. Анда дагы убактым болсо намаз окуйт элем деген сөзүбүздү далилдей алган жокпуз. Жада калса кээ бирөөбүз Кудайдан да коркпогондой, өзүн билемдик кылып, каргышка учурап калган наадан фараондон да качып кеттик. Эптеп септеп эле өзүм деп күн көрүп калдык. Жүрөктөрүбүз карайып кеткендиктен ташбоор тажалдан да ашып кеттик. Ооба, чындыгында өтө көптөгөн күнөөлөрдү жасап калдык. Ачыгын айтканда адамгерчилик сапаты жоголуп, ар ким өзүнүн билгенин кылып, каалагандай калчап, чектен чыгып кеттик кээ бирөөбүз. Ал эми натыйжасы эмне болду? Жыйынтыгында азыр эмне болду? Дүйнөдө эмне деген ойго келгис бале апааттар башталды. Өзүңөр жакшы билгендей, жер титирөөлөр бат-баттан боло баштады. Болуп көрбөгөндөй чоң өрттөр чыгып каптады. Тарыхта болуп көрбөгөндөй оору сыркоолор чыгып, баарыбыз кырылып калуу коркунучунда карантинде камалып калдык. Аба арайы дагы үрөй учурган кубулушта бат-баттан өзгөрүп, чагылгандар тездик менен чартылдап, жамгыр эле сел менен жууп кое тургандай сүргөргөзө баштады. Мына ушул жерден токтоп, терең ой жүгүртүп өзүбүздөн сурап көрөлүчү. Мунун баары эмне үчүн? Эмне үчүн бул балелер үзүлгөн мончоктун шуруусундай биринин артынан бири келе баштады? Эмне үчүн мындай балелер катары менен жаай баштады? Албетте, бир жалбыракты да урук саатсыз түшүрбөгөн жараткан Аллах Таала бул балелерди жөн эле жөнөткөн жок бизге. Мунун баары жараткан Аллах Тааланын эскертүүчү белгилери.
Мунун баарысы Аллахтын эскертүүлөрү. Акырында дүйнө жүзүнө коронавирус деген чоң бир балее келди. Бул дагы жөндөн жөн эмес. Анткени адамзат өзүнүн эмнеге жаратылгандыгын унутуп, чектен чыга баштады. Кээ бир адамдар Кудайдан да коркпой калышты. Мен сиңип, керсейип, өзүн кыйын сезген адамзатын көрүнбөгөн чаңдай эле болгон бир кичинекей эле микроб келип, бүткүл дүйнө жүзүн таш талканын чыгарып коёорун Аллах Таала эскертип койду. Келгиле адамзат, ким болсок да ойлонолу, ойгонолу, Аллах Тааладан корколу. Көзүңдү ач эй адамзат. Бул дүйнө убактылуу гана. Убактылуу дүйнөдө эмне кылып жашап жүргөнүбүздү билбей, мээримдүү болгон Аллах Таала канчалык адамзатына эскертүү берип, туура жолго чакырган сайын тескери бурула тетири кетпейли. Чындыгында жараткан Аллах Таала өтө мээримдүү зат. Аллах Тааланын мээримин биз качан гана Аллах Таалага жакындаган кезде гана көрөбүз. Качан гана Аллах Таалага жакындаган кезде гана бактылуулуктун даамын сезебиз. Качан гана Аллах Таалага жакындап, намазга турганда гана чыныгы бактылуулуктун маңызын сезебиз. Мына ошондо гана биз эки дүйнө бактылуу боло алабыз. Мына ошондо гана биз кутулабыз. Адам баласы эми да болсо баарын түшүнүп, эми да болсо жараткандан кечирим сурап, эми да болсо көр болуп калган көзүн ачса болот. Эми да болсо карайып катып калган жүрөктү жумшартып, агартып тазаласа болот. Качан гана жүрөк жумшарып тазаланган кезде, качан гана жүрөк тазаланып бейпилдик тапкан кезде көздөрдөн жаш чыгат. Качан гана көкүрөк тазарган кезде көздөрдөн мөлтүрөгөн тамчы жаштар агат. Ушунчалык жеңилдеп жаңы төрөлгөн баладай жагымдуу сезимдер келе баштаганда, бактылуулуктун сезимин сезип көздөрдөн жаш агат. Мен билбептирмин, көрсө ушундай экен да, деп Аллах Тааладан кечирим сураган сайын, ан сайын Аллах Таала ал адамдын жүрөгүн ачат. Канчалык жаратканына жакындаган сайын, Аллах Таала ал адамдын илимин кеңейтет. Канчалык арууланып тазара берген сайын, Аллах Таала ал адамдын көзүндөгү кара парданы чечип көзүн ачат. Мына ошондо гана адам баласы чыныгы акыйкаттарды көрө баштайт. Аллах Таала ал адамга ак менен караны ажырата билген сезимдерди тартуулайт. Аллах Таала ошол үчүн өз эркибизге койгон. Качан гана адам өз эрки менен оңоло баштаганда, өз эрки менен Аллахына жакындай баштаганда гана Аллах Таала назарын сала баштайт ал адамга. Мына ошондо гана ал адамга Аллах Таала көңүлүн бурат. Качан биз намазга турган кезде, адам баласы намазын окуган кезде, ал адамдын даражасын бийик көтөрөт Аллах Таала. Аллахтын алдында көптөгөн периштелердин арасында сыйга татыктуу инсанга айлана баштайт адам. Адам намаз окуганда ал адамга кадыр барк берилип, жүзү нурданат. Жүрөгү да ушунчалык тазара баштагандыктан ал адамга Аллах сезе билүү жөндөмүн күчөтөт. Аллах тартуулаган сезим менен адам бүткүл аламдын жаралуу сырларын аңдай баштайт. Аллах ан сайын анын аң сезимин тазартып, адамдык сапаттарын күчөтө берет. Мындай адамдык касиеттер менен адам баласы бул жалган сыноо жашоодон Аллах Тааланын мээримине бөлөнүп өтөт. Аллах Таала ал адамды ушунчалык кадырлап, барктап, өз мээримине алат. Адам убактылуу сыноо жашоодон кечип, Аллах Тааланы таанып, ага жакындаган үчүн
Аллах Таала ал адамды сураганын берет. Ар бир каалоо тилегин угуп турат жана аны орундатат. Жана өз периштелерине мактана. Мына карагылачы, мен ушул адамды жараттым эле. Өзүм жараттым эле деп сыймыктанат Аллах Таала ошол адам менен. Бул адам менин сыноомон өтүп жатат. Бул адам үчүн менин чексиз сыйлыгым бар. Бул адам үчүн менин түбөлүктүү бейишим бар. Бул адамды мен түбөлүктүү сыйлаймын. Бул адам менин сыйма татыктуу адам деп Аллах Таала ушунчалык ыраазы болот ал адамга. Намаз окуган сайын, намаз окуган адам сурак күнүнөн оңой өтөт. Намаз окуган адам кабырга барганда анын кабыры жарык нурдуу болот. Кыямат кайым күнүндө коркунучтуу азаптуу күндөрдү көрбөйт. Себеби кыяматта ал адам Аллах Тааланын көлөкөсүндө болот. Андан кийин ал адам түбөлүктүү бейишке кирет. Бейиш бул түбөлүктүү рахат жашоосу. Бейиш чыныгы жашоо, ал жакта сыноо жок. Ал бейиште кайгы, капачылык, өкүнүч деген жок. Ал бейиш бул дүйнөгө таптакыр окшош эмес. Ал жакта бир гана жыргал жашоо. Каалаганыңды ичип жеп рахаттанып, картайбай, өлбөй, ошол бойдон түбөлүктүү кала турган жашоо бейиш. Бейиштин канчалык кооз экендигин, канчалык рахаттуу жай экендигин элестетүүгө мүмкүн эмес. Аны элестетүүгө биздин акылыбыз жетпейт. Аллах Таала өзү убада берет. Бейишке кирген ар бир адам бейишти кыдырып бүтө албайт. Мына ошондуктан, о мусулман бир тууганым, ушуну дагы билбей өтүп кетсек эмне болот эле? Аллах Таала бооркер, кечиримдүү зат. Эгерде жүрөгүбүз согуп турган болсо, эгерде азырдагы жүрөгүбүз согуп турган болсо, анда эч убакта кеч эмес. Эч убакта тообо эшиктери кеч эмес. Тообо эшиктери ачык. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат. Аллах Тааладан кечирим суроо, Аллах Таалага жакындоо, Аллахтын тообо эшиктери мына бул эки учурда жабылып калат. Мына ошондо гана кеч болуп калат. Анын бири качан күн батыштан чыгып кыямат кайым күнү башталган кезде. Экинчиси качан гана адамдын жаны оозуна тыгылып жаны чыгаарда. Мына ушул эки учурда кылган аракет эч качан кабыл болбойт. Бул учурда баары кеч болуп калат. Себеби дегенде ушул күнгө чейин убакыт берилген. Мына көрдүңөрбү? Бул дүйнө түбөлүктүү жашоо эмес. Бул дүйнө убактылуу сыноо үчүн. Бул дүйнөдө эч ким тирүү калбайт. Ошондуктан Аллах Таалага ибадат кылалы. Азыр барып жуунуп тазаланып, намазды үйрөнүп окуп баштайлы. Чындыгында намаз эң жеңил нерсе. Намаздын даамын окуганда гана сезебиз. Намаздын пайдасын окуган кезде гана билебиз. Намаздын эки дүйнөдөгү чыныгы пайдаларын качан гана окуганда гана көрөбүз. Баардык нерсенин башталышы кыйындай сезилет. Бирок качан гана кылып көргөндө ушунчалык оңой экендигин көрөбүз. Эч качан эртең деп өзүбүздү алдабайлы. Эртеңдин иши жүрүшпөйт. Мына ошондуктан эркибизди жыйнап, чыгынып, чымырканып, кой мен баштаймын деп туруп, барып эле намазды баштай албасак, анда эч убакта окуй албайбыз. Анда эч убакта намаз окуй албай жүрүп өтүп кетебиз. Ансыз да убакыт зымырап учууда. Көр дүйнөгө, бул дүйнөнүн
болбогон бир жалтырак жултурактарын алаксып жүрүп, кантип өтүп калганыбызды билбей калбайлы. Ансыз да канчалаган адамдар көөдө кырсыктан өтүп кетүүдө. Балким аларда намаз окуйм деп ниет кылып жүргөндүр. Кээ бирөөлөр болсо, эртең намаз окуйм деп кечинде уктап жатып, ошол бойдон ойгонбой деле калууда. Себеби бул дүйнөдө эч кимге жана эч нерсеге кепилдик жок. Бул дүйнө жалган жашоо. Бул дүйнө сыноо жашоо. Жашоонун максатын, адамдын жаралуу максатын Аллах Таала өзү Куранда айтат. Мен жиндерди жана адамдарды өзүмө ибадат кылуулары үчүн гана жараттым, деп Аллах Таала ыйык Курани Каримде эскертет. Мен алардан кандайдыр бир пайда көрөйүн деп жараткан жокмун. Акыйкатта пайда берүүчү бир гана Аллах. Аллах бүткүл бар нерсени жараткан. Аллах жаратуучу, Аллах ырыскы берүүчү. Ошондуктан келгиле, намаз баштай албай жүргөн болсок, анда намазды азыр баштайлы. Эч нерседен коркпойлу. Керек болсо, кызыгып болсо дагы, жөн гана окуп көрсөк дагы эч кандай күнөө болбойт. Себеби дегенде, адам намаз окуганга аракеттенип, кызыгып жатса, намаз окугусу келип, намазды үйрөнүп аткан кезде ката кетирсе, андан эч нерсе болбойт. Тескерисинче, намаз окуйын деп кызыгып, аракеттенип аткан үчүн Аллах Таала сүйүнөт. Ушул пендем намаз окугус келип, аракеттенип атат деп сүйүнөт Аллах Таала тескерисинче. Ал эми адам качан гана намаз окуп баштаганда гана анын аң сезими ачылат. Анын жүрөктөрү тазарат. Анын акылына акыл кошулат. Анын көздөрү ачылат. Анын жүрөгүнүн төпкөрү ачылат. Анын сезим туюмдары күчөйт. Ал адамдын жан жүрөгү, жан дили толугу менен тазарат. Мына ошондо гана ал адамдын даражасын Аллах Таала бийик көтөрөт. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.